Чүйдө массалык мушташка катышкан 16 адам кармалды. Чүйдүн Константиновка айылынын жанында кум шагыл ташыган 2 компаниянын айдоочуларынын массалык мушташынан кийин 16 адам кармалды. Окуя 15 ноябрда болгон. Бул факт катталып текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге УКМК жана Чүй областтык ички иштер бөлүмү менен биргеликте түзүлгөн тергөө ыкчам тобу барган. Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташып бараткан 2 компаниянын айдоочулары жолду бөлүшө албай чырдаша кеткен массалык мушташта 20 жаштагы К.А. жабыркап ооруканага кайрылган. Ага алдын ала жабык баш мээ жаракаты, мээнин чайкалышы, желке бөлүгүндө теринин астында кан куюлуу жана жумшак тыкандардын көгөрүсү аныкталган. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Тергөө ыкчам иш чараларынын жүрүшүндө окуянын бардык катышуучулары аныкталып, 44 адам тергөөгө жеткирилген. Алардын ичинен 16сы камакка алынды. Бул окуя боюнча президенттин аппаратынын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирүү жазып, окуяга катышкан Кытай жарандарына укуктук баа берилерин айтты. Мына ушул окуяны чагымчылдар жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кокуй Кытай каптап кетти, мына бизди уруп сабап баштады деп улут аралык кастык жараткан пикирлерди таратып жатышат. Эми адам бар жерде уруш талаш боло берет экен, адамдын табияты ошол. Ал улутка же расага карабайт. Эми кытайлар басып кетти дегендерге жооп, ооба, бизде курулуш иштери көп жүрүп жатат. Жумушчулар тартыш, ошого байланыштуу Кытайдан убактылуу келип иштегендер бар. Дагы бир негизгиси, бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталган. Ал багытта дагы Кытай жумушчулары иштеп жүрөт. Кытай жарандары үчүн виза режими бар. Визасы бүткөндө чыгып кетишет. Ал эми окуяны ашыра жазып, чагымчылык кылып жаткандар өлкөгө өнүгүү жана тынчтык каалабагандар, деген ал. Байсалов анти-кытайлык маанайлардын артында атайын күчтөр бар экенин айтты. Аталган окуялардан кийин Кытайга каршы провокациялардын артында Кыргызстандын туруктуулугун бузууну көздөгөн күчтөр турат деген пикирин Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Мындай провокациялар өзүнөн өзү пайда болбойт. Анын максаты өлкөнүн экономикалык чыңдалышына тоскоолдук кылуу, өсүп бараткан эл аралык аброюбузду солгундатып, акыры келип Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө сокку урууга багытталган. Укук коргоо органдары анти-кытайлык көңүттөн чыгышы мүмкүн болгон ар кандай кастыкты козутуу аракеттерин чечкиндүү түрдө токтотууга чакырам. Биз бекем айтышыбыз керек. Кыргыз Республикасы улуу Кытай мамлекети менен ар тараптуу мамилелерди мындан ары да тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө ниеттенет. Өлкө өзүнүн өнүгүүсү жана гүлдөп өсүшү үчүн. Кеф компаниясынын директору кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа сайты өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда бүгүн 17 ноябрда сэндвич чыгарган Кеф азык-түлүк ишканасына тинтүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында компаниянын директору кармалып, суракка алынып кеткен. Ишканадан документтер алынган. Мектептеги рекетчилик боюнча ата-энелер Ташиевке кайрылышууда. Жогорку класстын окуучулары өздөрүнүн кичине балдарды эс үчүн жоготкуча сабап жазышканын айтып, Пристань Пржевальская айылындагы номер 7 мектептин окуучусунун ата-энеси УКМК башчысына кайрылды. Ал мектеп жаңжалын жеке көзөмөлгө алууну суранууда. Хорошо. Уважаемые родители, я Царева Мария Вадимовна. Я родительский комитет 9А класса, школы номер 7, Пристань Пржевальская. Сегодня на собрании у нас присутствуют родители учащихся с 1 по 11 класс, председатели родительских комитетов, учителя школы, инспектор по делам несовершеннолетних. И попозже подойдет нам председатель АИЛ Акмату. Причина сегодняшнего собрания – это систематическое насилие старшеклассников над младшеклассниками. На протяжении нескольких лет в нашей школе действует неформальная иерархия, которую сами дети называют системой. Эта структура имеет свои правила, наказания, а также место сбора. Конкретно роща в конце той улицы, пляж, исключительно в темное время суток, где старшие дети наказывают младших детей. А конкретно 11 класс бьет 10-х, 10 класс бьет 9-й, 9 классы бьют 8-х. Где 10 класс заставляет 9 классы бить 8-х, 11 класс заставляет 10-х бить 9-й, а 11 класс бьет и 10 и 9 класс.
Билим берүү министрлиги 2-ноябрда номер 7 мектептин социалдык кызматкерине 9-11 класстын окуучулары чогулуп жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн билдирди. Өспүрүмдөр менен иштөө инспектору окуучуларды ата-энелерине өткөрүп берип, аларга түшүндүрүү иштери жүрүлгөнүн кабарлады. Атамбаев Жапаровго жооп берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев президент Жапаровдун соңку билдирүүлөрүнө карата кайра жооп жазды. Анда Атамбаев бийликке бир нече дооматтарды коюп, Садыр Жапаровдун айткандарын четке каккан. Элдин эсинде сен берген убадалардын баары бар. Сөз эркиндигин убада кылдың, эми соц тармакка жазган бир пост үчүн камалып жатышат. Накта демократия курам дедиң, көз карандысыз партиялардын баары дээрлик жок кылынды. Саясатчылардын көбү камалып чыкты же дагы эле темир тор артында отурат. Бир ооз каршы сөз айткан жөнөкөй адамдарды да кенебей каматып жатасың. Дагы кайсы убадаң бар эле? Калыс шайлоо дедиң, шайлоого сага каршы сүйлөгөндөр катышпай калды. Мамлекеттик карызды толук жоебуз дедиң, тескерисинче карыз бир нече эсеге өсүп кетти. Балдарың, жакын туугандарың банктарды ачып, элдин көз алдында заматта байып жатышат. Буга чейин да Алмазбек Атамбаев өлкөнүн энергетика тармагын мурдагы президенттер кризиске учратканын, 30 жыл бою эч кандай иш жасалбаганын билдирген Садыр Жапаровдун айткандарын төгүндөгөн. Буга Жапаров кайра жооп кайтарып, Атамбаевди өлкөнүн энергетикасын сазга батырган деп күнөөлөгөн. Шаардык сотто журналист Канышай Мамыркулованын иши боюнча процесс өттү. Бишкек шаардык соту журналист Канышай Мамыркулованын апелляциялык арызын кароону улантууда. Бүгүнкү отурумда коргоо тарап төрагалык кылуучу судья Адыл Эсенбаевди кызматтан алуу өтүнүчүн кайрадан берди. Ал эми сот өтүнүчтү четке каккан. Эсенбаевге каршы мурда судьялар кеңешине бир нече даттануулар берилген. Андан тышкары коргоо тарап прокурорду сот процессиндеги негизсиз позициялары үчүн аталган иштен алуу өтүнүчүн келтирген. Кийинки сот отуруму 8 декабрга саат 10:00 белгиленди. Помните, 24 октября 2025 года Бишкекским городским судом начато рассмотрение нашей апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении нашей подзащитной Канышай Мамыркуловой, в ходе которого судебной коллегии в отношении моей коллеги Аселя Жумбаева вынесено было частное определение. Причем это частное определение было вынесено незаконно, необоснованно, в нарушении требований постановления Конституционного суда от 8 сентября 2025 года. В связи с изложенным, а также учитывая то, что на том судебном заседании председательствующим Эсенбаевым были грубо нарушены требования не только Уголовного процессуального кодекса, но и Кодекса судебной этики, то нами в дисциплинарном комитете представителей судей направлена жалоба. И сегодня, с учетом предыдущего незаконного необоснованного вынесения частного определения, сегодня в связи с продолжением рассмотрения данного дела Бишкекским городским судом, нами было заявлено ходатайство, заявлено об отводе председательствующему Эсенбаеву. Несмотря на наши доводы, именно наличие косвенных доказательств заинтересованности Эсенбаева в исходе данного уголовного дела. Причем это заявление было представлено письменно. Несмотря на это, судебная коллегия Бишкекского городского суда наше заявление оставила без удовлетворения и продолжила рассмотрение дела. В последующем нами было заявлено о вызове дополнительных свидетелей по данному уголовному делу, которое судом было отклонено, оставлено без удовлетворения. Кроме этого, также, если вы помните, 24 октября 2025 года мной было заявлено ходатайство о проведении осмотра личной страницы социальной сети Facebook Канышай Мамыркуловой, которое было оставлено в тот раз открытым. Сегодня мы возвратились к моему этому ходатайству, в ходе рассмотрения которого мои коллеги, естественно, меня поддержали, а государственный обвинитель возражал против осмотра личной страницы Канышай Мамыркуловой в социальной сети Facebook. Несмотря на возражение государственного обвинителя, судебная коллегия удовлетворила мое ходатайство. С учетом того, что требования статьи 34 Уголовного процессуального кодекса, а также Конституционного закона о прокуратуре Кыргызской республики, а также приказа генерального прокурора об участии прокурора в уголовном судопроизводстве,
прокурор обязан не только поддерживать гособвинение, но он в первую очередь обязан осуществлять контроль и надзор за законностью. Соответственно, учитывая то, что прокурор не изучил, на наш взгляд, уголовное дело и не желает придерживаться позиции законности, то нами заявлен отвод прокурору. Несмотря на обоснованные наши доводы об отводе прокурора, судебная коллегия Бишкекского городского суда оставил наше ходатайство без итога. 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Каншай Мамыркулованы күнөөлүү деп таап 6 жылга кесип 4 жылдык пробация жазасын чегирген. 3,5 ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген. Рамиз Алиев жарыкты үнөмдөө боюнча рейдте бир да мекеме жабылбаганын айтты. Бишкек шаарынын вице-мэри Рамиз Алиев электр энергиясынын лимиттерин сактоо боюнча рейдтер тууралуу маалымат берип, эч бир мекеме жабылбаганын билдирди. Анын айтымында рейдтер алдын алуу максатында жүргүзүлгөн. Өмүрбек Бабанов өзүнүн футбол клубун түздү. Ишкер жана саясатчы Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Өмүрбек Бабанов Азия футбол клубун түздү. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди. Өлкөнүн башкы чемпионатына Талас шаарын өкүлчүлүк кылган Азия клубу расмий кошулду. Муну менен биринчиликте ойной турган клубтардын саны 16га жетти. Талас шаарынын борбордук стадионунда курулуш иштери жүрүүдө. Ал келечекте Азия футбол клубунун үй аренасы болуп калат. 2025-жылы өлкөнүн башкы чемпионатында 14 клуб катышкан. Зеленский менен Макрон Украинаны күчтөнтүү боюнча жаңы келишимге кол койду. Париждин жанындагы аскерий базада Франциянын жана Украинанын президенттери коопсуздук боюнча ниет декларациясына кол коюшту. Бул тууралуу Зеленскийдин кеңсесинин түз эфиринде маалымдалды. Документтин толук мазмуну азырынча айтылган жок, бирок ал Украина коргонуу тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталганы белгиленди. Макрон менен жолугушуудан кийин француз телевидениесинде Зеленский маек куруп, Киев Франциядан 100 дана Рафаэль аскер учактарын сатып алууну пландап жатканын билдирди. Бул кадам Киевдин аба коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча эң ири пландардын бири катары бааланууда.